Бул топос боюнча биринчи кайра иштеткен ишкана экен. Ушул ишкана боюнча бир аз маанисин, келечегин, мүмкүнчүлүгүн тааныштырып айтып кетесизби? Бул жер Ат Башы району. Ат Башы районунун өзүндө салынганына башталганда жылдарын унутуп калдым. Мен быйыл ишке киргенине быйыл 3-чү жыл. 3-чү жыл. Биз азыр топостун этинен тушонка жасап чыгарып атабыз. Топостун этинен тушонка жасап чыгарып атабыз. Азыр избытыбыз военный частарга кетет. Военный частарга сатыкка да чыгарып атабыз акырында кичинеден. Эл келип алып атат Ат Башынын ичине. Бизде ушундай тушонка чыгат, кашалар чыгат военныйлерге. Жылкыдан чучук чыгарып атабыз. Жылкыдан ушундай чучук чыгарып атабыз. Жылкынын этинен тушонка да чыгарып атабыз. Өтүмү жакшы, баалары өтө бийик эмес, орто жакшы баа коюлган. Коюлуп атат. Быйыл 3-чү жыл жакшы. Азыркы таптазыр топос менен иштеп атабыз. Топос фермерлерден алып калып, ошо менен иштеп атабыз азыр. Сиздерге эт тапшырган, топостун этин тапшырган топосчулар арбын эле болуп атабы, жетиштүү? Эми көбү эмеге сатып ийип атышат, анан эми бизге алып келгендер бар. Алып келип тапшырып атышат. Бул топостун тушонкасына суроо талап жакшы эле болуп атат да? Аябай эле жакшы, бүт жакшы. Азыр Ат Башы районун бүт эметип атабыз. Эми нарынга, магазиндерге дагы чыкканга аракет кылып атабыз. Бул топостун тушонкасы, эти, башка азыктары Ат Башынын Кыргызстандын бренди болгонго укугу, мүмкүнчүлүгү барбы деп ойлойсузбу? Мүмкүнчүлүгү бар. Эң таза топостун этинен жасайбыз. Бизде кошулма эчтеке жок. Кошулма кошпойбуз. Таза өзүнүн кандай даамы болсо, Ат Башынын даамын, Ат Башынын топостунун этинин даамын чыгарып атабыз. Рахмат, ийгилик болсун.